Бул 300 адамды алып барып алып, ал 300 адам эмне бизди ишендиреби, ынандырабы, же бизди токмоктойбу? Эгерде Садыр Жапаров бүгүнкү сот бийлигине ишенсе, камчы ишене турган болсо, сот бийлиги адилет чечим чыгарган болсо, анда булар убагында туура эле камалган экен деген мен пикирди айтам да. Садыр Жапаровго чыныгы реалдуу маалымат жетпей атат окшойт да. Мунун айылынын астында баягы кошоматчылар айтмакмын, ай Садыр эмне болду сага демекмин. Сен баягы эле Садырсыңбы же өзгөрүп калдыңбы? Баягы эле мен билгем оңгоргоп жүргөн эле Садырсыңбы? Кемпирабад маселеси боюнча пикирин ачык айткан саясатчы жана активисттер өткөн жекшембиден бери кармалып жатат. Бүгүн алардын саны 24 кишиге жетти. Ал эми 26 октябрда Кыргызстандын Маданият министрлиги Азаттыктын сайтынын ишин 2 айга токтотту. Саламатсызбы, сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы акыркы окуялар тууралуу укук коргоочу Азиза Абдирасулова менен маек курабыз. Азиза эже, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Сиз бүгүн 24 KG маалымат агенттигине курган маегиңизде ушул жапырт камоолорду саясий куугунтук деп атадыңыз. Бул жыйынтыкка эмнеден улам келдиңиз? Саясий куугунтук деп эле эсептейм. Буга бир нече негиз бар. Эң биринчи негиз баягы кандайдыр бир комитетти түзгөн, комиссияны түзгөн же болбосо кандайдыр бир кыймылды түзгөн. Мурун эле Кыргызстандын али немесинде тажрыйбасына болуп эле келген нерсе. Баягы фронт деген убагында кыймыл түзүлгөн, Канжар деген кыймыл түзүлгөн, Акаевге отставка, элге реформа деген кыймыл 2002-2003 жылдары түзүлгөн. Андан асман түшүп кеткен жок. Ошондой эле Үзөңгү кушту коргоо комитети, жер үйдү коргоо комитети деген сыяктанган комитеттер дагы убагында иштеп келген. Анан мындай камалып калгандардын дагы ошо мисалы үчүн ошол эле Текебаевдарды коргоо комитеттери түзүлгөн убагында, Садыр Жапаровду коргоо комитети түзүлгөн. Мындай комитет деген жарандык коомдун эркин ою, алар чогулуп алып ошо кандайдыр бир проблеманы чечүүнүн жолдорун издеп, мыйзамдуу жолдорун издеп, бийлик тарапка кайрылуу, эл аралык уюмдарга кайрылуу жасап, анан баягы укуктук талаада соттор менен, прокуратуралар менен, тергөөчүлөр менен биргеликте иш алып баруу, ошол камалып калгандардын үй бүлөсүнө кандайдыр бир моралдык, материалдык жардам керек болуп калса, ошондой жагдайларды мурунтан эле карап келишкен. Эми башканы айтпаганда ошол эле Садыр Жапаровду коргоо комитети түзүлүп, иштеп жүрүшкөн, аялдар келип энелер кыймылын түзүп, алар да ушу Садыр Жапаровду жана үй бүлөсүн коргоп иш алып барып жүрүшкөн. Кез-кезде мен да чакырылып алар менен чогуу пресс-конференция берген учурларым болгон. Эми бул мондой өтө коркуп кетчү нерсе эмес. Анан Кемпирабадды коргоо комитети эмнеге мынчалык бийликти чочутту билбейм. Анан ошо коргоо комитети түзүлгөндөн кийин соттун чечимдеринде дагы Кемпирабадды коргоо комитетин түзүшкөн деп ошо баса белгиленип атат. Бул биринчи мен негиз, эмне себептен бул саясий куугунтук деп эсептегеним. Экинчиси мындайда 18 октябрда баягы кылмыш тууралуу маалымат деп коет, жуй деп коет. Деме журналга информация берилет да, информация 18 октябрда түшкөн экен. Анан 20 октябрда РППга түшүп, бул кылмыш катталыптыр. Массалык башаламандыкты козутуу, анан кийин ошол деген баягы 278 берененин биринчи пунктунда көрсөтүлгөн боюнча, ошо 278 берененин биринчи пунктуна ылайык деп 20 октябрда уже РППга түшүп атат булчу. Анан кийин тиги комитетке мүчө болгондор баягы жыйынга 22 октябрда чогулуп атат да. Анан 23-үндө кармап кетип атат, бирок 23-үндө кармап кеткенге негиз баягы 20 октябрда РППга түшкөн кылмыш иши болуп атат. Аялдардын арасына карасаңар, 2 аялдын жаш жетпеген балдары бар. Анын бирөөсүнүн күйөөсү кайтыш болуп кеткен жалгыз бой эне. Экөөнүн тең балдары жаш. Бири аял болсо 70-ден ашып калган, дагы бирөөсү болсо 63-64-кө келип калган аял. Анан эми элестетип көргүлө, ушул аялдар мындай
мамлекетке төңкөрүш жасап эле бийлик тартып алып коет дегенге ким ишенет да, билбейм эми. Ушуну камаган милиция кызматкерлери, ушуларга көзөмөл кылган прокурор кызматкерлери, прокуратуралар дагы прокурорлор же болбосо ушуларды 2 айга санкция берген соттор өзүлөрү ишенеби деген менде суроо бар да. Өзү эсиңизде болсо ошо 20 октябрда президенттин иш башкармалыгында президент Садыр Жапаров, УКМК башчысы Камчыбек Ташиев эл менен жолуккан. Ушу жерлерден элди чакырышкан кеңешмеге, андан сырткары жарандык коомдун өкүлдөрү, ошол эле кармалган Рита Карасартова, Кеңешбек Дүйшөбаев дагы барган. Анан бирок жыйындан кийин алар ошол президенттин, ошол эле УКМК башчысынын сөзүнө ынанбадык, биз өзүбүздүн эле позициябызда калдык деп мындай ачык эле айтып чыгышты да. Ушул социалдык тармактарда ошол пикирин айткан дагы азыр мындайча айтканда мындай кооптуу болуп калдыбы? Эми көрүп атабыз, кооптуу болуп калды деп эле айтсак болот. Буга чейин эле мисалы үчүн баягы кечээ үй камагына чыккан Ырыс Жекшеналиев деген жигит ошо 2 жыл мурунку эле бир видеону перепост кылып эле кайра мындай жиберип койгон үчүн камакта отуруп чыкты. Канча ай, 3 ай, 4 ай отуруп чыкты. Ошондуктан бул даже башка бирөөнүн пикирин эле мынтип эле бөлүшүп койгондун өзү да коркунучтуу. Өзү пикир айткан ал андан да коркунучтуу. Адилет Балтабай деле өзүнүн пикири үчүн отурат. Туурабы? Тилекмат Куренов дагы кимдер иши кылып акыркы кездерде өтө сөз эркиндигине чектөө коюп, айткан пикири үчүн куундукка алынган журналисттер да көбөйүп кетти, блогерлер да көп болуп калды. Бул деле мына акыркы мындай жылып келип, кечээ Азаттыктын сайтына убактылуу чектөө коюлду. Мындай чектөөлөр башка сайттарга же болбосо башка баягы массалык маалымат каражаттарына жайылтылбайт деген эч кандай кепилдик жок. Себеби мына мисалы үчүн Клоп жөнүндө, Кактус медиа жөнүндө деле көп пикирлер айтылып келе атат. Анан аларга деле мындай Азаттыктан кийинки кысым чектөө ошол аталган масс медиаларга болушу мүмкүн да. Негизи ошол кыргыз-өзбек чек арасын тактоо иштери ошо Атамбаев президент болуп турганда деле жүргөн да. Анан ошол учурда эсиңизде барбы, чек ара кандай чечилген эле? Мындай да, эми бул Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы негизинен бул жагы Чаткал, Алабукадан баштап Жалал Абад областынан. Анан Ош областы, Баткен областы дагы чектелип кетет дагы. Баягы Ферганская долина деп коебуз го биз. Фергана областы, Наманган, анан Андижан областынын бүт мондойунан момундай болуп туруп чектеп кетет да. Бул эми ал чек ара менимче 1000 километрден ашык болушу мүмкүн. Анын көп жерлери такталып калган. Эми тактала элек жерлери өтө эле аз. Бирок мына 30 жыл аралыгында Өзбекстан менен канча чек ара тактоо маселелери көтөрүлгөн убакта дагы Кемпир Абад тууралуу бир дагы жолу бул талаштуу жер деген маселе көтөрүлгөн эмес. Мен ошол жактан Базар Коргон районунан төрөлгөн жагым Ошакта чоңойгом түштүк жергесинде. Анан бул Кемпир Абадтын мен эс тарткандагы мен билгенден тагдыры мындай болгон. Ошол азыркы суу сактагыч турган жер мондой мындай котлован деп коебуз, мондой чуңкур жер болгон. Анан Кара Дарыя бул Кыргызстандагы чоңдугу көлөмү боюнча, суусунун көлөмү боюнча Нарындан кийинки 2-нчи орунда турган дарыя. Нарын дарыясы барып Кара Дарыяга куюп, ал Сыр Дарыяга куюп андан ары кетет. Бул мындай Орто Азия үчүн, Борбордук Азия үчүн өтө чоң мааниге ээ. Анан бул Андижан областында Өзбекстан негизинен эле пахта менен алектенген дыйканчылыгы негизинен пахта эгүү менен болгон. Андижан областында ошол кезде 2 миллион гектардай жерге пахта эгилчү. Анан баягы дарыядагы суу кышында агып чыгып кетет дагы. Анан жазда жайкысын талаачылык, дыйканчылык иш убакта суу жетишпей калчу да. Анан эми билесиңер, бул 65-68 жылдары бардык чечимдер Москвада кабыл алынып турган, Кремль аркылуу. Анан ошол баягы котловина болгон жерге суу сактагыч куруу дамба
менен тосуп суу сактагыч куруу маселеси көтөрүлгөн. Эми ага чейин мындай эле дарыя эле агып атканда, анан дарыянын эки жээгинде ошол өзгөндүк туугандарыбыз, жердештерибиз күрүч айдашчу, шалыпая болот эле айыр. Баягы белгилүү бренд болгон өзгөн күрүчү дегендер ошол жерде эгилчү да. Анан албетте биз Москвага баш ийгенибиз менен өз алдынча республика болуп тургандыктан Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда дагы бир топ немелер болгон да эми. Сүйлөшүүлөр, эми Кремльге каршы чыгып дамбаны берге суу сактагыч курбайбыз деп айта албаганы менен эми Кыргызстанга эмне болот? Биз 5000 гектарга жакын жерди суу сактагыч кылып берип койсок, ал суу сактагычтын бизге Кыргызстанга кереги жок болчу. Ал суу сактагычты биз кышы менен өзбектерге чогултуп берип туруп, анан кийин жайы менен алар иштетип, анан кеч күздөн баштап суу кереги жок болуп калганда кайра ошол жерге суу толо турган ошондой план болгон. Ал суу сактагыч Өзбекстанга керек болгон, Өзбекстандын пайдасына. Ошондуктан сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөндө Алабуканын кээ бир мындай чектешкен жеринен, Аксы районунун чектешкен жерлеринен, ал кезде Нокен, Базар Коргон райондору жок эле, Ленин району деген бир эле район бар эле. Ошол Ленин районунун чектешкен жеринен, Сузактын Кемпирабадтын бияк жагында Советабад, Бегабад деген жерлерден, анан Кара сууга баягы Сабай жакка чыгып кеткен жакка дагы канал чыгарып беребиз деп, ошондой милдеттенмелерди мойнуна алганда, жер беребиз 4000 гектарга жакын, бияка суу чыгарып беребиз. Анан Сох дарыясынан дамба куруп, ошол жакка дагы суу сактагыч дамба салып беребиз деген ошондой Өзбекстан милдеттенмелерди алган. Ал биздин баягы 5000 гектар жерди сууга бастырып, Өзбекстандын пайдасына биздин жерлер иштен чыгып калгандан кийинки сүйлөшүү ошондой болгон да, бул эми 70-жылдардан кийинки окуя. Анан эме суу сактагыч салынып, анан мына болуп отуруп, Өзбекстан баягы милдеттерин аткарбай эле келген да, кичине жер берилмиш болду могу жер деп. Ал эми Союздун убагында мындай зың тартылчу эмес эле да, мондой кагаз жүзүндө эле бул силерге берилди болуп, Сохко болсо вообще дамба курулуп берилген жок. Ошо 20-сы күнү 300 адамды чогултуп алып келиптир. Эми ал 300 адамды ар жерден терип алып келиптир. Анан бирөөсү мен Кызыл Октябрь айылынан деп жерди айтып алып, тиякта балдардан токмок жегенге аз калды окшойт менимче, ал башка эле айылдан келгендер экен. Эми бул кайра эле бийлик ошентип жасалма искусственный түрдө адамдарды алып келбей эле, анан 300 адамды жаап бекитип алып туруп, сыртка бул мамлекеттик сыр, маалыматты сыртка чыгарбагыла деп айтып, андан бетер элдин баарынын бүйүрүн кызытып койду да. Бул 300 адамды алып барып алып, ал 300 адам эмне бизди ишендиреби, ынандырабы, же бизди токмоктойбу, ишенгиле биз президент менен тиги Камчыбек Кыдыршаевдин айтканына биз ишендик, эми силер дагы ишенгиле деп бизди уруп жүрүп ишендиреби, кандай кылып ишендирет? Ошондуктан бу жерде бийликтин өтө чоң кетирип аткан стратегиялык катачылыгы баягы протоколдорду жашырганы болуп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, мындай тандалма адамдарды алып барып аларга лекция окуп эле алар суроо жооп берди, анан кийин бул жарандык коом менен диалог болду деген туура эмес. Диалог деген эки тараптуу болот. Бир тараптуу мына биз силерге ушул маалыматты бердик, эч жакка айтпагыла, баргыла чыккыла деген бул диалог эмес. Бул деген манипуляция деп коет мындайды. Могу камалгандар боюнча айтайын десем, бардыгына бирдей эле статья коюлганы туура эмес. Ал жерде баягы как будто булар насильственный захват жасап койгондой берене коюлуп атат. Уже жасалып бүт баары массалык башаламандык болуп, анан кийин насильственный захват болгондой. Бул кандай болгон жок. Анан баш коргоо чарасын өзгөрткөн убакта да өтө көп, өтө чоң мындай одоно деп коебуз, кечирилгис процессуалдык немелер, укук бузуулар болду. Эми ошо бирөөсүн айтайын, мынакей мисалы үчүн бир адамды кармап келгенде бир шектүү катары кармап келди дейлик. Ага биринчи күбө катары сурак алынат, андан кийин ага шектүү катары сурак алынат. Андан кийин анан ал 48 саатка кармалды деп атабыз го. 48 сааттын ичинде болгон материалдарды чогултуп туруп, анан кийин неме постановление о возбуждении уголовного дела деп али кылмыш ишин козгоо жөнүндөгү токтом, анан кийин кылмыш айыбын угузуу жөнүндөгү токтом, эки токтом болот. Бул эки токтомсуз
чогулткан материалдар ал мыйзамсыз. Ал эки токтом сөзсүз түрдө ошо кармалып кылмышы угузулган адамга тааныштырылыш керек. Экөө тең, сөзсүз түрдө. Адвокаттары таанышыш керек. Бул кылмыш жоопкерчилиги болуп атат. Адвокат дагы ошо жоопко тартылып аткан адам да ага сөзсүз түрдө кол коюш керек. Жана ошол материал баягы сотко келген делонун ичине тиркелип, анан сотко келиш керек. Анан ошо 23-нөн 24-нө караган түнү алар келгенде баягы материалдар келип түшкөн убакта 24-нөн 25-не караган түнү неме сот карады. 24-нөн 25-не караган түнү бир дагы 21 делонун ичинен бирөөсүнө дагы ошо постановление о возбуждении уголовного дела и постановление о неме предъявление обвинений деп айыбын угузган. Ошол документтер жок келди. Баягы Эшалиевди болсо без сознания алып кетип кардиологияга. Анан сот мен карашым керек, ал жок болсо карабайм дегенде без сознания ал баланы скорый помощьта алып келип, анан коридордо мынтип ушул балабы деп сот көрүп, анан кийин врачтар заключение бул азыр силерге жооп бере албайт дегенде, аны алып кетип, анан заочный үй камагына деп чечим чыгарылып атат. Бул деген бир гана грубый нарушение, одоно мыйзам бузуу эмес, бул деген кылмыш сот тарабынан. Ошондой акыбалдагы адамды сот жообуна тарткан бул кылмыш. Ошол жапырт камоолордон кийин Садыр Жапаров өзү дагы ошо Кабар агенттигине берген маегинде айтып атат да, мен бул соттордун ишине кирише албаймын, милиция өзүнүн ишин жасап атат, мамлекеттин коопсуздугун карап атат. Эми эгерде булардын кылмышы далилденбесе, анда ошолго жараша чечим чыгат дегендей кылып атат да. Анан ушундай эле ойдо Жогорку Кеңештин айрым депутаттары дагы ошентип айтып атат да, эми булар эми кармалды, эгерде күнөөсү жок болсо, анда актанып чыкканга буларда толук мүмкүнчүлүгү бар депчи. Анан сиз ушул жогоруда айтып кетсиңиз, булардын баш коргоо чарасы каралып жаткан, анда эле тинтүү учурунда деле мыйзам бузуулар болгонун, ал эми Акыйкатчы институту деле бир топ мыйзам бузууларды келтирип атат, катталды деп. Бирок ошол эле учурда Ички иштер министрлигинен болсо, алар болсо тинтүүдө дагы, негизи башка учурда дагы эч кандай мыйзам бузуу жок деп атат. Анан сиз ишенесизби, ошол кармалгандар сот адилеттүүлүгүнө мындай ишенсе болобу? Эми мындай да, ушул эле Камчек Кыдыршаевич дагы, Садыр Жапаров дагы ушундай пикирлерди билдирип аткан биздин урматтуу Каныбек Осмоналиев деген агайыбыз бар, профессор. Ал дагы бир топтору ушундай пикирди айтып атат да, эми сот чечет деп. Мен ушуларга өзлөрүнө ушул суроону узаткым келип атат да. Өзлөрү ишенеби сотко? Сот бизде мындай адилет чечим чыгарган болсо, демек мен ушу атын атаган 3 кишини да айтайын, эми элдин баарын эмес. 3-өө убагында туура эле камалган экен да. Ошол эле Садыр Жапаровдун баласы, бир туугандары, бир бөйрөгү жок бир тууганы, баласы, деги жакын туугандары 12 адам камалган. Бир эле 17-жылы 25 март күнү Садыр Жапаровдун жакындарынын ичинен 12 адам камалган. Токмоктолушкан. Анан ошолорго дагы определенный 3 жылдан 4 жылдан камакка кеткен. Садыр Жапаров менимче 11 жыл бекен, ошондой бир 8 жыл 11 жыл азыр унутуп калдым, чоң эле мөөнөткө камалган. Эгерде Садыр Жапаров бүгүнкү сот бийлигине ишенсе, ошол эле Каныбек агай ишенсе, ошол эле Камчы ишене турган болсо, сот бийлиги адилет чечим чыгарган болсо, анда булар убагында туура эле камалган экен деген мен пикирди айтам да, туура эле камалган экен. Биз калп эле булардын укугун коргоп жүргөн экенбиз. Ушулардын укугу бузулду, туура эмес камалып калды, могу жерде процессуалдык мыйзам бузуу болду деп, ушул азыркы мен могу камалган 20-дан ашык адамдар тууралуу айтканымда, ошол эле Садыр Жапаровдун айланасындагы 12 камалган адамдардын ар бири тууралуу тынымсыз мен маалымат берип турганмын, чыгып айтып турганмын. Демек мен анда туура эмес эле Садыр Жапаровдор тууралуу туура эмес эле мен күйүп бышып эле жүргөн турбаймынбы? Мен ошондой жыйынтыкка келем да, эгерде бүгүнкү сотко булар ишенебиз десе. Ошол сиз айткандай убагында Садыр Жапаров өзү дагы мен саясий куугунтук көрүп жатам деп далай жолу айткан камалганда. Анан аны бошотуу боюнча акцияларга сиз да катышып келгенсиз.
Анан ошол жөнүндө эстеп айтып берсеңиз, сизге ошол убакта кимдер келип жардам берүүнү суранат эле, суранган? Чынын айтканда ушундай бир мыйзам бузуу, мен элдин баарын эле жүгүрө бербейм. Бирок мына 20 жылдан ашык укук коргоочулук тажрыйбам чыныгы куугунтук болуп атканына менин көзүм жетет. Ошол кездеги Садыр Жапаровдун жакындарына провокация болгон. Буларды Горький паркында турган жерине милиция кызматкерлери берди эмне турасыңар, тиги немен Садыр Жапаровду ГКМга алып кирип кетти, ошака жүргүлө деп милициялар өзүлөрү сопровождать этип ГКМдин алдына алып келген. Бул 25 март 2017 жылы болгон окуя. Муну калпайттырбайт тарыхчы мени. Анан кийин ошол жерден анан буларды алып келгенден кийин провокация болуп, милиция менен тирешип барыптыр. Анан немелери, тарапташтары анан кийин камалып кеткен. Биз ошондо айтканбыз, бул жерде провокация болду. Садыр Жапаровду эмнеге мындай провокация менен алып келдиңер? Аны ошо чек арадан тосуп алып эле камакка алып кетпестен тууган уруктар менен саламдаштырып, повестканы колуна берип, эл десеңер ал мыйзамга баш ийген эле жигит, билимдүү эле. Өзү эле келмек, туугандарын өзү тынчытмак. Айтмак туугандарына, барбагыла, мен барышым керек, суроолоруна жооп беришим керек деп айтмак деп биз ошолорду айтканбыз. Буларды эмнеге парк Горькийде турган жеринен ГКМга алып келдиңер деп. Ошол кездеги биз баабызды бергенбиз. Анан али баласы дагы жакындары токмок жеп беттери көк ала болуп турган жерлеринен биз адвокаттарды киргизип кабар алып, ушулар токмок жеди деп айтканбыз. Садыр Жапаров баягы мойнун кескен убакта ошол биринчи абак жайы Бишкектеги центральный СИЗО. Ошол жердин кызматкерлерин, жетекчилерин күнөөлөгөнбүз. Силер ушуга атайын билип туруп, атайын силер ушундай шарт түзүп бердиңер, буга давление болушуна, бул өзүнүн өмүрүнө кол салышына, мунун баласы дагы бүт баары ушул жерде камакта турат деп. Мына биз ошол убактарда мындай ситуацияга туура баа берип, кайсыл жерде адам укугу бузулуп атат дегенди биз көзүбүз жетип, анан барып туруп коргоп баштаганбыз. Бул биринчиси, биз өзүбүз барганбыз коргогон, себеби көргөнбүз. Экинчиден, мени менен ошол эле Сабыр, бир тууганы, Айгүл, немеси, аялы, жубайы мени менен түздөн түз эле байланышка чыгып, кээ бир убакта керек болуп калган убакта мен деле аларга түз эле телефон аркылуу чыгып, офиске келип деле жолугушуп эле жүргөн адамдарбыз да. Бирок Садыр түрмөдөн чыккандан бери аны менен мен бир дагы жолукканым жокмун. Себеби ал азыр президент, анын баягы мен балдак менен келип анын сотто укугун коргоп жүргөн убактарым эмес. Азыр Садырды менсиз эле коргой тургандар көп. Баягы сурооңо кимдер менен кимдер чыгып аткан дегенде, кээде алар чыгып калышчу кез-кезде. Пресс-конференцияга келип бербейсизби деп барган убакта барып жүргөнмүн. Кээде мен чыкчумун өзүм эле түздөн түз, адвокаттардын кандайдыр бир суроолору болуп калса чыкчумун. Садыр Жапаров президент болгондон кийин дагы бир топ интервьюларды берген, анын ичинде Азаттыктын өзүнө дагы интервью берген. Ошондо дагы эми саясий куугунтук болбойт, журналисттерге басым болбойт деп ушундай сөздөрүн айткан эле. Анан азыркы ушу акыркы окуяларды биз кандай деп түшүнөлү? Президент убадасында турбай жатабы же президент көргөн чындык башка, ал эми жалпы коомчулук кармалгандардын чындыгы башка болуп жатабы? Эмне болуп атат азыр? Мен Садырды актагым келбейт, бирок өзүм ушундай ойго келип атам да. Ушу президентке туура маалымат жетпейт окшойт да. Президенттерге, бир эле президентке эмес, президенттерге деги эле туура маалымат жетпейт окшойт да. Баягы эсиңерде бар болсо керек, 7 апрелде Бакиев кеткенде Кыргызстан түштүккө, Жалал Абадка. Ошо айылга мен Бакиев менен барып жолугушканбыз да, биз 4 укук коргоочу барганбыз. Ошондо Бакиев менен 2 саатка жакын сүйлөшүп отуруп, көп немелерди, суроолорду бергенде мен түшүндүм да, чындык Бакиевке чейин да жеткен эмес экен деп. Чыныгы, реальный абал жеткен эмес экен. Мен ошо менен 2 саатка жакын
сүйлөшүп отуруп бизге берген жоопторунан аябай берген жоопторубузду угуп аябай таң калып ошондой беле мындай түшүндүрүп айткылачы кыздар деген деп ошондой абалда болгон да. Анан эми макул ал Бакиевден кийин немени айтайлык, Атамбаев сотто аны көп эле укту го. Мен убагында укук коргоо кызматкерлерине ишенип мен ката болгон экенмин. Мен ошол кезде журналисттерге, жарандык коомдун өкүлдөрүнө, укук коргоочуларга мен ошолордун айтканын уккан эмес экенмин деп мына сотто бул деген мындай расмий, ачык коомго жеткизип айтты го оюн. Бул дагы бир өкүнүчтүү нерсе да. Демек, Атамбаевка дагы маалымат туура эмес жетип турган. Анан эми бүгүнкү күндө дагы Садырга ушундай бир туура эмес маалыматтар жетип атат деген ойдомун мен. Эми Садыр түрмөнү көргөн, жоготууну көргөн, анан өзү баягы башына оор күндөр болуп турган убакта Азаттыктын деле, ошо эркин журналисттердин деле жардамына, укук коргоочулардын жардамына аябай муктаж болгон күндөрү болгон. Анан ушул эгерде Садыр ошонун баарын унутуп, маалыматты баарын угуп туруп анан ушуга барып атса, анда билбейм, анда бул өткөн күнүн унутту дегендей, баягы Шералынын чокоюн алдырып салды дегендей эле ой калат. А бирок мен көбүнчө ойлойм, Садыр Жапаровго чыныгы реалдуу маалымат жетпей атат окшойт да. Мунун айылынын астында баягы кошоматчылар. Деги эле бизде бийликте отургандарды түбүнө ким жетет? Кошоматчылар жетет. Өткөн жылы Кыргызстанда анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган эле. Бул мыйзам кабыл алынып жатканда медиа коомчулук, ошол эле укук коргоочулар өздөрү тынчсыздануусун билдирген. Анткени бул мыйзам эртең кандайдыр бир рычаг болуп калбайбы, сөз эркиндигин чектөөгө, эркин медиага каршы иштебейби деп суроолорду салышып, анан ошол президентке дагы өтүнүчтөр жөнөтүлгөн эле мыйзамга кол койбоо боюнчачы. Анан эми ушул мыйзамдын азыр Азаттыкка каршы иштеп жатканын көрүп жатабыз да. Негизи эле сиз кандай ойлойсуз? Азаттыкка каршы азыр тагылып жаткан айып бул мындай жөндүү же болбосо бул акыркы ошол Азаттык Кемпир Абад маселесин дагы активдүү чагылдырып жатты, башка дагы маселелерди, эми актуалдуу маселелерди чагылдырып келет да. Же ошого бир ошолор негиз болдубу? Мындай да, бизде ушу жарандык коомдун өнүгүшүнө, сөз эркиндигине, адам укуктарына карата мыйзамдар негизинен эле Россиянын мыйзамдарынан көчүрүлүп алынат да. Баягы иностранный агент деген эми көптөгөн эле мыйзамдарды биз билебиз, даже салыштырмалуу Россиядан көчүрүлүп, анан бизге алып келинип аткан. Ошол алиги закон о недостоверной информация болсо керек эле. Ал деле Россиядан көчүрүлүп келинген. Биз эмнеге чырылдап каршы болгонубуздун эң негизги себеби Россияда ал мыйзам кабыл алынгандан кийин бир топ эркин медиалар жабылып, журналисттер куугунтуктарга учураган да. Анан бизде эмне болор, ошол мыйзам кабыл алынгандан кийин 1 жылдан кийин эмне болот, 2 жылдан кийин, 5 жылдан кийин биз кайсыл жакка барабыз? Биз ошону көрүп, көзүбүз жеткен үчүн каршы болгонбуз да. Тилекке каршы бул мыйзам кабыл алынып калды. Эми бул Азаттыкка чейин Next TV жабылган, билесиңер аны. Ошол эле блогерлердин айткан сөздөрү бул деле мындай баягы цензура болуп атпайбы. Анан Азаттыктан кийин деле ушул боюнча токтоп калбайт. Себеби мындай маалымат канча азыраак кетсе, эл саясатка азыраак кызыгышса, бийликке жакшы да. Эл бир азыраак аңкоораак болсо, кичине билимсизирээк болсо, көбүнчө убактысын той тамашалар менен эле өткөзүп эле, ошо КТРди көрүп эле отурса, бийликке андай неме коомду башкарыш оңой болот. Тажикстандын соңку агрессиясынан кийин президент Садыр Жапаров буунун трибунасында барып сөз сүйлөдү. Анда сөзүнөн мен цитата келтире кетейин. Жапаров саясий, коомдук жана жарандык институттарды калыптандырууда, демократияны чыңдоодо, рыноктук экономиканы өнүктүрүүдө буунун колдоосун жана жардамын элибиз эч качан унутпайт деп
Бириккен Улуттар Уюмуна ыраазычылыгын билдирди да. Анан ошол жакта деле айтып атпайбы, демократияны чыңдоодо депчи. Анан ушул акыркы окуялар Кыргызстандагы демократияга Кыргызстандын негизи эле ошол аброюна шек келтирбейби? Шек келтирет. Мынакей азыр немен Бириккен Улуттар Уюмунун Адам укуктары боюнча управлениясы башкармалыгы өзүнүн кайрылуусун заявлениясын жасады. Мындай жесткий эле немеде жасалды. Ал Human Rights Watch өзүнүн билдирүүсү менен чыкты. Ошол эле убакта Кыргызстанда бир топ Кыргызстандагы жергиликтүү уюмдар өзлөрүнүн кайрылуулары менен чыгып атат. Кайрылуу жолдонуп атат азыр көптөгөн уюмдарга. Мисалы үчүн ошол эле Евро биримдигине, ОБСЕге кайрылууларды жолдонду, жарандык коомдор жолдоп атышат. Анан бизде атайын баяндамачы деп коет, спецдокладчик комитет болгон. Ага биз укук коргоочулар даярдап жөнөтүп атабыз. Ар бир кармалгандар боюнча маалымат уже күндөгүсү күндө даярдалып кетип атат. Албетте бул деген таасири тиет. Кандай таасири тиет? Мен эки нерсени белгилегим келет. Бул биринчиден Кыргызстандын бедели, баягы островок демократия деген уже Кыргызстан эч убакта эч ким островок демократия деп атай албайт. Кечээки окуялардан кийин Кыргызстандын бедели, анан Кыргызстан Совет по правам человека деген бар, адам укуктары боюнча кеңеш, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши. Ал кеңешке мындай мен ушуга кеңешке мүчө болом деген эле адам мамлекет кире бербейт да. Ага мындай өзүнүн демократиялык баалуулуктарын жогору көтөргөн, адам укуктарынын баалуулуктарын бекем сактаган, анан ошого Кыргызстан мына 3-срокко мүчө. Бул деген эл аралык деңгээлде Кыргызстандын өтө бийик авторитети да. Бирок ал авторитетти азыркы бийлик ошол эле Садыр Жапаровдор алып келген эмес. Ал авторитетти бизге окшогон жарандык коомдун өкүлдөрү ошол эле Акаевдин бийлиги менен, Бакиевдин, Атамбаевдин, Жээнбековдун бийликтери менен тынбай кээде компромисске барып, кээде конструктивный диалогко барып, кээде сындап, камалып, сабалып дегендей ошентип жүрүп, анан кийин Кыргызстанда күчтүү жарандык коом бар. Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, күчтүү журналисттер бар деген баадан кийин анан ошо мындай признание болуп ошол кеңешке мүчө болуп атат да Кыргызстанчы. Мен ойлойм, кийинки срокко Кыргызстан мүчө боло албайт. Балким бул комитетти тийбей эле унчукпай эле койсо, балким комитет өзүнчө иштеп эле мамлекеттик деңгээлде бир чечимди кабыл ала бериштери мүмкүн эле да. Азыр элдин дээрлик көпчүлүгү эмнеден мамлекет коркуп атат, кандай маалыматты бизден жашырып атат, эмнеге ушул кемпирабатта айткандарды апарып камап салды деген суроо ар бир кыргыздын жаранынын оюнда мээсинде турат да. Бул суроо азыр жолуккан жерлерде дагы бири менен мондой обсуждение кетип атат да. 20 октябрда өткөн жабык кеңешмеде Өзгөндүн Кызыл Октябрь айылынын тургундары, Кемпирабадтын ушу жээгинде жашаган айылдардын тургундары ушул президентке, УКМК башчысына аябай кайрылып, жада калса мындай көзүнө жаш алгыдай болуп суранышты да. Ошол маселени ошол сиз айткандай убакыт, бир аз убакыт өтсүн, дагы кеңешели, дагы сүйлөшөлү. Биз мына элдик курултай өткөрдүк, анда дагы чечим кабыл алдык, ошону дагы эске алыңыздар деп. Андан сырткары аларга дагы аңдуулар болуп жатканын айтышты, басым болуп жатканын, сурак алып жатканын дагы айтышты. Ошол маалда УКМК башчысы Камчыбек Ташиев ошол аңдуулар болбойт, мындай пикириңерди ачык айта бергиле, бирок ошол эле учурда документке таянып айткыла дейт. Бирок документтер азыркы учурда мындайча айтканда карапайым элге жеткиликтүү болбой жатса, жада калса журналисттерге деле жеткиликтүү болбой жатат. Ошол учурда анан эл кандай кылышы керек? Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн суроосуна өзү жооп берип атат да, документтерге таянгыла деп. Макул элди документтерге таянгыла деп, карапайым элде чынында кайсыл документке доступ бар, бирок өзүлөрү кайсыл документке, биз ошону сурап атпайбызбы? Силер кайсы документке таянып атасыңар, көрсөткүлө деп. Анан мамлекеттин башына туруп, алар бир кагазды көрсөтө албаса, карапайым эл эмнени көрсөтөт деген неме да. Анан бул биринчи маселе. Экинчи маселе ошо немелер 20 күнү
неме өттү, баягы бияктагы жыйын. Менимче 21 күнү Курчаптан өзгөнгө жаштар жөө басышты. Бир 100дөй жаш жигиттер пятница күнү жөө басышты. Анан ошол бийлик Садыр Жапаров өткөзгөн баягы 300 адамды чогултуп өткөзгөн жыйын анан кийин алардын жөө басканы бизге жарандык коомго кичине түрткү болду да. Түрткү болуп анан биз ичара сүйлөштүк. Эмне кылабыз? Бияктагылар жөө басып жүрүшөт. Биякта президент жабык эшик алдында 300 адам менен чогултуп сүйлөшүп, бул мамлекеттик сыр эч жака чыгарбагыла деп койду. А биз кимбиз? Ал 300 адам макул эми угуптур. А биз кимбиз? Деген ой болуп, анан мен ошондо мындай деген кеңеш бергемин да. Давайте специалисттер бар. Атайын ушу чек ара боюнча көп жылдан бери, 30 жылдан бери иштеп жүргөн бизде специалисттер бар. Саламат Аламанов сыяктанганчы. Анан ошолор менен дагы специалисттерди карайлы чек арачылар болгон, жергиликтүү ошол жерде улгайып калган адамдар бар, ошолордун баарын неме кылган, бир мындай кичинекей бир тегерек стол сыяктантып өткөзүп, ошолордун да сөзүн угайлык. Биз бийликке дагы буларга дагы эмес, ошол сөздөрдү угуп туруп, анан кийин бир тыянак чыгарайлык. Анан балким президентке кайрылабызбы, кандай кылабыз, ошол жолугушушубуз керек, бир сүйлөшүшүбүз керек деген мен пикиримди айттым. Анан ошо күнү кечинде Рита Карасартова чалып калды мага. Азиз эже, эртең биз жолугуп атабыз. Сиз баягы үзөңгү кууш боюнча чек ара маселесинде комиссияга мүчө болуп жүргөнсүз. Комитетте дагы мүчө болуп жүргөнсүз. Келип бизге кандай иштедиңер эле деп тажрыйбаңызды айтып неме кылсаңыз. Десем саат канчада десем 12-де деп калды. А ошол күнү 22-си күнү Ак Суу окуясынын 20 жылдыгы менен Шералы Назаркуловдун Шералы Назаркуловдун төрөлгөнүнүн 70 жылдык юбилейин бир болуп, ал иш-чараны президент өзү демилгелеген экен. Мен келгенде билдим. Тарых музейинде ушуну иш-чарага чакырылып калдым. Анан Ритага айттым, Рита, саат 2-лерге жылдырбайсыңарбы? Ак Суу окуясына мен барбай койсом да болбойт. Тем более Шералы деле менин колумда эстен танып кийин үзүлдү. Бул окуялар мен үчүн өтө мындай, мен аралашып жүргөм, айга барбасам болбойт десем, макул эже кайра чалам деди. Кайра чалбады. А мен дагы бияктан Тарых музейинде жолугушуудан кийин бизди Жанат ресторанына алып барып, ошо президенттин сый тамагын жедик. Дегенде ошо Куран окуттук, баягы каза болгондорго аксыда Шералы Назаркуловго Куран окутулуп, ошондой бир шан шөкөт менен анан баягы жарадар болгон балдар менен чогуу сүйлөшүп, саат 4-5-терде бошоп анан үйгө келдим. Анан ошо боюнча окулсам, комитет түзүлүп калыптыр. Эми чогултур, комитет түзүлүптүр деп бир жагынан ыраазы болдум. Эми балким ошо комитеттин алкагында баягы эксперттерди чакырып бир дагы обсужденияга бара турган мындай бир бар экен да. Эми мурун кемпир-абад бул эле мындай жоопкер эч ким жок да. Бул жерде ким менен сүйлөшө турган топ бар да. Бийлик чыгып сүйлөшсө дагы ошо топ менен сүйлөшө тургандай болуп, анан өзүм баягы участниктерди карасам, өзгөнүктөрдөн почти эч ким жок экен. Ойлоп койдум, өзгөнүк активисттерден кошуш керек мынын арасына. Ошо жергиликтүү элдер кириш керек деп ошондой өзүм ойлоп койдум. Дагы бир эртеси күнү воскресенье болуп калбадыбы? Анан понедельник күнү Ритага чалып, мындай өзгөнүк жергиликтүү элдердин да киргизгиле деп айтышым керек экен деп койгом. Анан эле эртеси менен кармоолор башталбадыбы? А так чынында эгерде баягы Аксынын 20 жылдыгы анан Шералынын юбилейи болуп мен аяка чакырылбаганда, мен да бармакмын аергечи. Мен да бир сөзүмдү айтмакмын. Мен да балким немени кир десе баягы комитетке кирип алышым мүмкүн эле. Себеби Кемпир-Абадты коргоо комитети деп мен деле ошол кызыктар болуп атам да. Бул мыйзамдуу болсун, документтерин көрсөтсүн, жерибиз кетпесин деген мен деле кызыктармын да ошогочу. Мен деле кирип алышым мүмкүн эле. Мен деле азыр бир СИЗОнун камерасында отурган болушум толук мүмкүн эле да. Сиз негизи өзүңүздүн иш тажрыйбаңызда көп эле адамдардын, саясатчылардын ушул укуктарын коргоп, убактылуу кармоочу жайларга чейин, түрмөгө чейин кирип жүрдүңүз да. Анан калктын да бир бөлүгү айтып атпайбы? Мейли отуруп тура берсеңдер 2 ай депчи. Ошол жактагы шарттарды бизге айтып өтсөңүз. Кандай шарттар ал жакта? Эми баягы пытка деп коебуз го биз, кыйноо деп. Кыйноо дегенде көп эле уруп сабаганды түшүнөт да. Бирок кыйноонун баягы жестокое обращение деп, катаал мамиле,
анан аны адамдын беделин тебелеген, кемсинткен мамиле, ошолор деле мындай медициналык жардамга муктаж болуп турса, ошо жардамды бербей койгон мамиле. Анан баягы кармоо шарты, мисалы үчүн ошо камерада 6 адам кармалып турса, ошол жерде туалет ичинде мындай эле неме тосуп койгон. Кээ бир камераларда чака коюп койгон. Андай камералар бар. Анан биз мына мен акыркы посещениямда таракандар бар деп айтылган. Алиги кантала деп коет клопу, ошондойлор бар. Кээде чычкан келемиштер пайда болуп калат, алиги бир этаж полуподвальный кармалып турган жайларда. Постелдери өтө эски, мына тытылып кеткен. Анан эми ага кимдер келип жатып анан ал кетип анан кийин дагы башка келип ошентип колдон колго өткөн постелдер. Эми туалет ошол жерде мындай эле тряпка тосуп коюшат, бир материал тосуп. Анан ошол жерде тамак жеш керек болот. Эми мындай ичтери аябай таза эмес. Эми мындай сүрөттөп бердим окшойт. Шарты өзү эле бир кыйноо экен да. Ошол жерде турган шарттын өзү анан немелерге баягы естественный жарык, естественный воздух кирбейт. Айып токтомунда жогорку кеңештин 2 депутаты дагы бар экени сиз бүгүн маалымат жыйында айтпадыңызбы? Ошол жөнүндө да айта кетсеңиз. Ал баягы соттун чечиминде эле жүрөт. Соттор чечим чыгарышты го. Ошо соттордун чечиминде ушундай адамдар деп баягы комитеттин мүчөлөрү, кармалгандардын бир нечеси эсептелип келип, ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев жана Адахан Мадумаров деп. Аларга деле ошо 278 берене 36 аркылуу коюлган биринчи бөлүгү. Ошо бул беренеде 7 жылдан 10 жылга чейин неме эркинен ажыратуу каралган. Анан сиз өткөндө Facebook'та президент Садыр Жапаровго кайрылуу жазыптырсыз. Анан сиз азыр сизди Садыр Жапаров чакырып сиз менен мындай пикир алмашкысы келсе, сиз ага эмне деп айтат элеңиз? Эми чакырбайт го, мен чакырганда мен советник болбосо мен эмнеге чакырмак эле. Бирок чакырып кала турган болсо, мен айтмакмын, ай Садыр, эмне болду сага демекмин. Сен баягы эле Садырсыңбы же өзгөрүп калдыңбы? Баягы эле мен билгенмин коргоп жүргөн эле Садырсыңбы? Деп ушуну мындай эже катары, улуу катары айтмакмын. Анан кийин экинчиси баягы айтып кеткен оюму айтмакмын. Шашылбагын Кемпир Абад боюнча. Кемпир Абад боюнча чечим кабыл алууга шашылбагын. Сен абдан бул өтө чоң саясий катачылык кетиресиң демекмин. Анан үчүнчүсү мына саясий куугунтуктарды токтот. Сен тескерисинче ушу сени сындагандарды көбүрөөк ук. Керек болсо ошолор менен бир 3 айдабы 6 айдабы бир жолу жолугушуп тур. Келгиле мага айткылачы деп бир 2 саат убактыңды бөлүп, кененирээк убакыт берип эле ар биринин айтканын угуп, өзүңө жазып, анан ошондон бир анализ кылып үйрөнгүн. Даже ыраазы баягы өзүнүн оюнан кайтпаса дагы, бирок президент чакырып ошолорду угуп койгондо кичине болсо дагы мындай бир компромисске барат да эки тарапчы. Эки тарап тең жумшарат, эки тарап тең ойлонот. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Бүгүн биз Кыргызстандагы ошол Кемпир Абадты коргоо комитетинин айрым мүчөлөрүнүн жана активисттердин кармалышы тууралуу укук коргоочу Азиза Абдирасулова менен маектештик. Биздин каналга жазылып, видеону бөлүшүп, комментарий калтырганды унутпаңыздар.